Чыныгы ийгиликтин ачкычы же ишкерлер устазы. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп каламимди колго алдым. Ишкер болгонум үчүн көптөгөн кыйынчылыктарга туш келемин. Ийгиликке жетип, тез байыш үчүн ондогон китептерди окудум жана окуп жатам. Мындай китептер акча табуунун миң бир ыкмасын үйрөтөт. Моюнга алышым керек, алардан көп пайда алдым. Эмнегедир бир нерсе жетишпегендей эле. Ошол жетишпегендикти көп окудум, издендим, акыры аны таптым. Ондогон окуган китептеримде жок нерселер өзүбүздө бар экен. Алардан неге калкыбыз ушул бакка чейин пайдаланып, соода жөнүндө жакшы бир китеп жазбаган деген ой келди. Калк күнөөлүү эмес. Негизинде алар эгемендүү болору менен тоодой үйүлүп жаткан турмуш тиричиликтен бошоп, илимге маани бере алышпаган. Элибизде турмуш көйгөйүнүн каарылып, жаңылык жасап, илимий ачылыштарды пайда кылып жаткандары аз. Ошондуктан биз ушул убакытка чейин жада калса азыр да бизге бөтөн болгондордун илимдеринен суу ичип жатабыз. Бүгүн адамдар адал соода десе таң кала турган абалга келип калышты. Ушул себептерден улам бул чыгармамды жазышка аракет кылдым. Китепте сизге баюунун негизги жолдору, ооматтын алтын ачкычтары, ийгиликтин чыныгы сырлары, бактылуу жашоонун жолдору, берешендиктин мөмөлөрү, достуктун баалуулуктары, муктаждарга жардам берүүнүн түгөнбөс пайдалары жөнүндө баяндалат. Адал ишкердик жана ишкердин сыпаттары берилет. Өкүнүчтүүсү, китеп тууралуу толук маалымат топтой албагандыгым үчүн адабий токумалардан пайдаландым жана көптөгөн каармандар жөнүндө жаза албай калдым. Сиз китеп жөнүндө айттыңыз, бирок ким жөнүндө экенин айтпадыңыз деп ойлоп жаткандырсыз. Айтамын, Мардан бир аалым чыккан. Бүгүн аны көпчүлүк билбейт. Анткени аларды унутуп, башкалардын жашоосун үйрөнүүгө киришип кетишкен. Ал адам ушул улуу тарыхтын наамын, изин кыяматка чейин адамдар жүрөгүнө оюп жазып кеткен бабабыз Абдулла ибн Мубарак. Ооба урматтууларым, ушул улуу адам ишкерлер устазы деген макамдын ээсинин бири. Атасынын соодагерликти аброюңду сактап, берешендик кылып, илим ээлерине жардам беришиң жана кедейлердин муктаждыгын чечип берүү үчүн кесип кыл деген бир гана сөзү үчүн дүйнөнүн бай адамына айланган илим ээлеринин чыныгы коргоочусу болгон бабабыздын кызматы кыяматка чейин ишкерлерге колдонмо болуп бере алат. Биз аны соодадагы ишенген досу жана жазуучунун тили менен баяндайбыз. Ушул китеп жанымдан артык болгон устазым, ата-энем жана атамдай мээримдүү Абдусалам бабама арналат. Окуганыңызда алар үчүн дуба кылышыңызды үмүт кылабыз. Абдуллахтын дүйнөгө келиши. Анын атасы Мубарак аттуу такыба адам эле. Ал ошол учурдагы казылардын биринин кулу болчу. Мубарак казынын жүзүн багында иштеп, аны коруп өстүрөт эле. Ал ушул бакта иштеп баштаган күндөн тартып, кожоюнун үйүнө өзгөчө береке киргендей болду. Унчукпай өз ишин билип кыла берген жигит ээсине жагып калды. Ал зарылчылыктар менен казынын үйүнө келгенде көзүн артыкча кароодон сактайт эле. Анын адеби көпчүлүктү таң калтырчу. Бир күнү казы үйүнө конок чакырды. Коноктор келгенде үй эзи Мубаракты чакырып, жүзүм алып келүүнү буйруду. Алып келген жүзүмдөрү кычкыл экен. Ага башка жүзүм алып келүүнү буйрулду. Ушул абал 4 жолу кайталанды. Сабыры түгөнгөн казы, неге кычкыл жүзүм алып келип жатасың? Ачуулугунан табитин бузулду. Сен эмне кайсы таттуу, кайсы ачуу экенин билбейсиңби деп ачуулана сурады. Жок, деди ал жумшактык менен. Сиз мага бакка кароолчулук кылууну жана өстүрүүнү буйругансыз, жеш жөнүндө айткан эмессиз деп ыңгайсызданды. Ой тобо, бир ирет да ооз тийип көрбөдүңбү деп сурады. Жок кожоюн. Казынын ою бөлүнүп, коноктор менен да маектеше албады. Анын башынан бир ой кетпеди. Кантип эле ушул чоң бакта бир жолу жүзүм жеп көрбөгөн. Ойлонгон сайын анын Мубаракка болгон урматы күчөй берди. Акыры чыдай албай аны чакыртырды. Сенден бир кеңеш сурасам. Кулдардан кеңеш суралбайт кожоюн, деди. Билем, бирок сага берилген илим, адеп, такыбалык үчүн сенден кеңеш алгым келип жатат, деди. Акылымдын жетишинче жооп берейин кожоюн. Менин бойго жеткен кызым бар. Ага Султан, Аким,
Asker başçı жана соодагерлерден жуучу келип жатат. Кызымды кимисине бергеним жакшы деп сурады. Мубарак, жөөттөр аялдын аты тегине, насранийлер байлыгына, пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда динине карап берген. Азыр аралашып кетти. Өзүңүз каалаган адамга узата бериңиз деп жооп берди. Азыр болсо, жок. Мен кызымды сага никелеп берүүнү каалайм. Буга эмне дейсиң деди. Үй бүлөңүз менен кеңешип көрүңүз. Мен бир кулмун, үйүм да жок. Аллах жолунда бүгүн сени азат кылдым. Эми сен эркинсиң. Үй бүлөм чечимиме каршы чыкпайт. Рахмат кожоюн, Кудай сизден ыраазы болсун. Мубарак жакшылыкка катуу кубанып, жамандык болсо өтө кайгырып кетчү эмес. Ошондуктан жөн гана ыраачылык билдирди. Кыз баланын макулдугун сураш керек. Болбосо мажбурланган болуп калат, деди Мубарак. Анда эмесе кызымдан сурайын. Эй азат киши, менин багымда акы алып иштей берсең болот. Кааласаң башка жумуш кыла бер. Мубарак жок, иштеймин деп жооп берди. Өтө жакшы. Анда багымдат намазынан кийин сүйлөшөбүз, деди казы. Казы аялы менен кызынан сураганда, сиз жаман күйөө тандабайсыз, биз ыраазыбыз деп айтышты. Ал куптан намазын окуп, бул никеге береке сурап дуа кылды. Мубарак намаздан соң көп ойлонду. Ушундай улуу казы жөнөкөй жигитке кыз береби? Ал дароо кулдугун да унутту. Ал да бул никени эки дүйнө үчүн пайдалуу болушу үчүн Кудайдан сурап дуа кылды. Мубарак үчүн бүгүнкү таң башкача атты. Эркин адамдын биринчи таңы. Жашаган кепеси, караган жүзүн багы көзүнө башкача кооз көрүндү. Короодо казыны күтүп жатып, акырын үй тарабына карады. Кылган ишинен уялып кетип, көзүн дароо алып кача салды. Кана, тапанчага чык Мубарак деп, казы үйүнөн жылмайып чыкты. Алар узак сүйлөшпөстөн тойду бешимге чейин өткөрүүнү болжолдошуп, Мубарак кызды асыр намазына калтырбастан алып кетмей болду. Казы байлыгына карабастан жөнөкөй гана той кылды. Чоң той беришке кудурети жетпейт беле. Албетте күчү жетмек, бирок байлыгына мактанып, күйөө баласынын намысына тийгиси келбеди. Той да бүттү. Алар жүзүн бактын четиндеги жөнөкөй үйдө жашай башташты. Кыздын апасы жумасына бир ирет келип, кызынан кабар алып турчу. 5-нчи жолу келгенде кызынын ыйлап турганын көрдү. Эмнеге ыйлап жатасың, кызым? Тандап тапкан күйөө балаңыздар жүзүмө да карабады деп жооп берди. Түшүнүктүү. Ачуу менен үйгө келген аялы казынын жумуштан келүүсүн чыдамсыздык менен күтүп отурду. Кожоюну келген соң алгач тамагын берди. Тамактанып бүткөн соң акырын кеп баштады. Султандарды тоготпой, жөнөкөй адамга кызыңызды бердиңиз эле. Баш кошкондоруна 40 күн болуп калса да, Мубарак кызыбыздын жүзүнө да карап койбоптур. Ушундай зулум кылат экен, анда эмнеге үйлөндү? Казы бир ооз сөз айтпады. Куптандан кийин Мубаракты чакыртылды. Ал келген соң казы экенине карабастан ачууга алдырып кыйкырбады. Мусулман адам биринчи себебин билип, кийин чара көрөт. Ал да маселени билиш үчүн күйөө баласынан сурады. Эмнеге ушул убакка чейин кызы менен сүйлөшпөй, жүзүнө да карабастан зулум кылып жатасың, деди. Мубарак, кечирим сураймын. Арада түшүнбөстүк болуптур. Сиз казысыз, күмөндүү тамак жегенсиз деп айта албаймын. Бирок сизге келген белектер, түрдүү жыйындар, өкүмдөр, жаңжалдуу маселелердин чечимдери үчүн алынган акчалар күмөндүү болушу мүмкүн. Ошондуктан жубайыма тамырларынан таза кан агышы үчүн 40 күндөн бери адал тамак жейдирип жатам. Аллах күбө, мен бул ишти салих перзент көрүү үчүн кылуудамын. Казы Мубарактын сөзүнө таң калды. Жараткандын жардамы менен күйөө баласын туура тандаганына дагы бир ирет ынанды. Арадан 1 жыл өтүп, бул үй бүлөдө Абдуллах дүйнөгө келди.